2019-2020 жылдары Газпром Кыргызстан компаниясы Чүй облусунун Сокулук районунун 2 айылын Романовка жана Гавриловка, ошондой эле Москва районунун Александровка айылдарын газдаштырды. Жалпысынан 3800дөн ашык турак үйлөр жаратылыш газы менен камсыз болушту. Биз азыркы учурда Александровка айылында турабыз. Айыл жашоочулары 2020 жылы дал ушул жаратылыш газын колдонууга мүмкүнчүлүк алышты. Газпром Кыргызстан компаниясы учурда ири көлөмдөгү иштерди аткарып, элдердин жашоо тиричилигин оңдоо максатына жана экологияны жакшыртуу максатында элдерге газды туташтырууда. Вот этот мы топили углем. Теперь у нас аппарат новый стоит. Теперь легче, да? Да. Ну, по крайней мере, сюда я больше не захожу уже. Она все сама делает. Когда этот золу убираем, здесь тоже везде пыль, ну, зола. Оседает же, когда убираешь, она все равно поднимается. А сейчас все чисто вроде бы убрали и забыли про этот. Почему мы сразу поставили? В любом случае, это как, ну, и для себя удобно. И для здоровья, наверное, тоже лучше все равно. Есть некоторые, у кого углевой котел стоит, ну, можно сказать, прямо в доме, да? Там может быть и угарный газ вот этот или еще что-нибудь. А с газом что, проблем нету, да. Теперь можете показать вообще, как эта система работает? Как вы вообще подключаетесь? Какая температура стоит в основном? Она очень простая вроде бы. Когда сильно холодно было, мы как бы температура сейчас у нас 40 стоит, и в доме у нас нормальная температура получается. Когда сильно холодно было, мы ставили 50. Она также вот, как сейчас вот данная температура в доме все время была. И, ну, она очень простая в эксплуатации фактически. Включили, только запустить, температуру поставить и все. Остальное она сама уже. Температура выше подходит, она отключается. Ниже рекомендуемо, она опять включается. И вот так все время сама, короче, работает. Проблем нету с этим котлом вроде бы. Романовка айылына жаратылыш газы 2020 жылдын башына берилген болчу. Жашоочулар болсо мынакей экинчи сезон менен дал ушул газ менен колдонууда. Биз азыркы учурда кайсыл отун менен жашоочулар колдонот жана кайсынысын көбүрөөк тандайт, азыр билип беребиз. Газ менен көмүрдүн айырмасы аябай эле чоң экен. Анткени себеби биз мурда көмүр жакчыбыз. Көмүр болгондо үйдүн баары булганчы гүл чыгарчыбыз, көмүр ташып келчүбүз. Биринчиден эң негизгиси бирдей немени кармап турат экен. Жылуулукту. Газ бирдей жылуулукту кармап турат. А көмүр болсо эртең менен муздап калчу, үйүбүзчү. Салкын болуп калчу да. Анын үчүн түн ортосунда туруп жагыш керек болчу. А биз болсо бир гана газды күйүскөн бойдон жыпжылуу жылуулук тура берет, сакталып. Көмүргө эң биринчи маселе акча жоп топтош керек. Биз айыл жергесинде жашайбыз. Туруктуу жумушубуз жок. Тем более азыр пенсиядабыз. Ошон үчүн биз акча чогултканга аракет кылып, анан акча чогултуп, андан кийин көмүр алчыбыз. Менин оюм бул газ деген абдан жакшы эле болот экен. Негизгиси бул Газпромго өтө чоң ыраазыбыз. Ушундай элге шарт түзүп берип атканына. Эң өзгөчөлүгү биз мисалы үчүн Бишкекке балдардын конокко чыгып кетсек, от жагыш керек деп шашып келчүбүз. Азыр болсо биз тыптынч отура беребиз. Анткени себеби үйүбүз жылуу, газыбыз күйгүзүлгөн, жылыткычыбыз. Тынч отура беребиз. Келсек үйүбүз жыпжылуу, жапжакшынакай кирип келебиз. А көмүр менен болгондо келип туруп, отун жагып, көмүр жагып ошентчүбүз. Анан негизгиси колдорубуз апапакай болуп калды. Таптаза. Акчасы деле мындай аябай деле жан кейтерлик деле чыккан жок. Бизге мисалы үчүн жакшы эле. Мисалы үчүн 40-50 миң чыккан жок. Ашып кетсе 25 миң сомдун тегерегин чапчыйт экен. Бир сезондо. Эң жакшы болчу. 25 миң сом биз үчүн жакшы эле.